Апаке, апаке. Билем ушинтип чакырганым сизге абдан жагат. Дайыма менин ийгиликтериме кубанып турасыз. Бирок апа, сизге айта турган сөзүм бар. Ар дайым мага муну кыл, аны кылба деп тыйып турасыз. Ар бир кадамыма чейин текшерип турасыз. Кээде тентектик кылсам ачууңуз келет. Эмнегедир мени түшүнбөйсүз да. Апа, мен 13 жашка чыктым. Эми жаш бала эмесмин го? Апа, билесизби? 13-14 жаштарымда эмнеге мени түшүнбөйсүз деп айтаар элем. Карасаңыз эми 25 жашка толдум. Ошол балалыгымдагы тыюуларыңыздан улам мен туура жолдон адашкан жокмун. Берген тарбияңыздын аркасы менен мен өз ордумду таба алдым. Бүгүн мага карата айтылып жаткан мактоо жана жылуу сөздөр чынында сизге айтылыш керек, апа. Ооба, сезип турам. Кыйналасыз, чарчайсыз. Үй бүлө курушуң керек дейсиз. Апа, баардык нерсеге үлгүрөмүн. Үйлөнгөнгө да жетишем. Ачык айтсам, пландаган иштерим бар эле. Сиз да мени түшүнүң. Апаке, эстейсизби? Үйлөнбөйм. Азыр үйлөнө албайм деп көкбеттенет элем. Тилиңизди алчу эмесмин. Бирок ырас эле менин айтканымды кылбаптырсыз. Кудайга шүгүр, бүгүн атамын. Үй бүлөм бар. Билесизби, пландарымдын арасынан ата болуу бакыты ушундай таттуу сезим экенин ойлогон эмесмин. Бүгүн 37 жаштамын. 37 жашта болсом да жаш баладай сизге таянам. Туурасын айтсам, кээде жүрөгүм сыгылат, ишке байланыштуу. Сизге жетиштүү убакыт бөлө албайтам. Бирок ишениңиз, сизди аябай жакшы көрөм. Апаке, мен сизди канча чакырбайын, баары бир жооп бербейсиз. Келбейсиз дагы. Сиз мени бул жарык дүйнөгө алып келдиңиз, эрезеге жеткирип, үйлөп жайладыңыз. Кийин балаңыздын урмат сыйын көрөр мезгилде бул дүйнө менен кош айтышып кете бердиңиз. Апаке, азыр мен 56 жашта болсом да, дагы деле жаш баламын. Адам ата энесин жоготконго чейин жалгыздык эмне экенин билбейт экен. Сиздин мага болгон ишеним, үмүтүңүз, берген тарбияңыз көздүн карегиндей баалуу болгон экен. Бирок апа, мага бир арман эч тынчтык бербей келет. Эмнеге сиз тирүү кезиңизде күнүгө сизди кучагыма басып, апа, мен сизди жакшы көрөм деп айткан жокмун? Уялдымбы? Сездиргим келген жокпу? Же үлгүрбөй калдымбы? Бирок жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү эң чоң акыйкат бул сизге болгон сүйүүм, апаке. Сиз бейиш бакчаларында туруп да мага жакшы дубаларды кыласыз. Мен муну сеземин, апаке. Ошон үчүн да ушул себептен бул дүйнөдө жашоого күч таап жатам. Апаке, сиз дүйнөдөгү эң улуу инсансыз. Сизди жакшы көрөм.